Салам достор. Мен Нураев Мирлан. Бүгүнкү кайрылуумда артка кайрылгым келди. 2017 жыл сентябрдын башталышында Өзбекстан президенти менен Кыргызстан президенти экөө биригип, Өзбекстан, Кыргызстан экөөнүн ортосундагы чек араны ачуу боюнча, же болбосо чектөөлөрдү жоготуу боюнча кол коюшкан. Ошол убакта кээ бир адамдар, же болбосо саясатчылар көпчүлүгү аябай бир сүйүнүч менен жана мактоо менен аябай бир жакшы сөздөрдү айтышкан болчу. Ошол убакта Адакан Кимсанбаевич Мадумаровдун айткан сөзү эсимде. Адакан Кимсанбаевич мындай деген: "Эй кыргыздар, силер калпагыңарды көк асманга ыргытып сүйүнбөгүлө." Ошентип айткандан кийин биз көпчүлүк кыргыздар жана саясатчылар жана карапайым эл деле бул эмне деп атат деген бир сөздөр келген. Сөздөр болуп аткан. Эми караңыздар. Өзбекстан мамлекети бир нерсеге кол коюп, же болбосо бирдемке кылардын алдында ушундай бир ойлонуп иштерди кылат. Чек ара ачуу боюнча, чек арага чектөөлөр токтоо боюнча Өзбекстан азыр кандай пайдада отурат мамлекети. А Кыргызстан эмне кылып көрүп атабыз? Эмне кылып атабыз биз? Өзбекстандын ичинде кандай продукциялар чыгат, кандай заводдор иштеп атат, кандай фабрикалар иштеп атат, аны баарыбыз билебиз. А Кыргызстан эмнени өндүрүп атабыз? Биз эчтемке өндүргөн жокпуз. Керек болсо дыйкандардын өстүрүп аткан, кылып аткан мээнеттерин тепселеп атабыз. Аны биз мына Москвада мигранттар көрүп атабыз. Себеп дегенде бул жака карапайым калк, дыйкандар өздөрүнүн кичи бизнесини көтөрөлү деп ошол жактан Кыргызстандын алмаларыны бул жакка алып келип сатабыз дешип, сата албай, эч жакта эч ким албай, кыргыздарга кайрылып жалдырап 5-10 килограммдан сатып атат. Аны кыргыз жарандары Москвадагы ошол Кыргызстандан келген мекендешибизге жардам көрсөтөлү деп коомдук ишмерлер бири-бирисине жардам берип атышат. Эми Өзбекстандан келген жашылчаларды, кийим-кечектерди бүт мамлекет менен келишимдерди түзүп, магазин, торговый центр жана башкаларга сатууга чыгарып атат. Мындайча айтканда официалдуу келишимдер жүргүзүлүп атат. А бизде эмне болуп атат? Бизде жанакы эле чоңдор үстүбүздө монополия жүргүзүп атат, фасолунан да жүргүзүп атат, алмасынан да жүргүзүп атат. А былтыр 2018 жыл көрдүңүздөр, дыйкандар картошкадан кандай жабыркады, алмадан кандай жабыркады. Мамлекет эмнени абишет эткен болчу, эмнени мактанган болчу. Дыйкандарды мындайча айтканда тепселеп атасыңар. Алардын үстүнөн акча жасап атасыңар. Кандай акчалар жасалып атат? 5-6 миллионерлер, 5-6 саясатчылар алардын үстүнөн бир топтогон чоң акчаларды кылып атасыңар. Качан ошоңорду токтотосуңар? Качан элди тоногонду токтотосуңар? Же элди тоногонду токтотпосоңор, анда эл бизге окшогон патриоттор, бизге окшогон жигиттер, кыз балдар баарыбыз биригип, анда биз токтотконго аракет жасашыбыз керек. Шайлоодо 1000 сомго же 2000 сомго алданып, 5 жылдык келечегибизге, 10 жылдык келечегибизге, 20 жылдык келечегибизге бут тосуп атабыз. Артка кайрып атабыз өзүбүздү. Биздин үстүбүздөн бизнесмендер, биздин үстүбүздөн саясатчылар, саясатчы менен бизнесмендин экөөнүн эшиги бир эле азыр ушул күндө. Бизнесмениң да саясатчы, саясатчы да бизнесин жасап атат. Мен кайрыларым башка бизге окшогон патриоттор биригели. Карапайым, чөнтөгүндө бир тыйыны жок, байланбаган, таптаза инсандар биригели. Жаштар, ошол чөнтөгү калың байларды өзүбүз чогулуп токтотолу. Кедейлерди, дыйкандарды, элди тоногонду алар токтотсун. Эми караңыздар, бул нерседен дагы бир саясатка кайрылуучу сөз бар.
кээ бирки мына Facebook баракчаларды окусаңыздар жана башка сайттарда журналисттер бүгүн эми Facebook баракчадан окуганда Айданбек Акматбеков деген Азаттыктын мурдагы журналисти бар. Ал бүгүн мынтип жазып атат. Жакынкы убактарда парламент тарап шайлоо өтүшү бул ыктымал болуп жатат. Бул да коомчулукта көпчүлүгү аны жазып чыгарып атат. Эми караңыздар. Бул кимге пайда, кимге зыян? Пайдасы только жанакылы олигархтарга и ошол парламенттин үстүндө турган бир адамдын кызыкчылыгына, анан кийин анын артында турган саясаттан бизнес жасаган бизнесмендерге бул өтө чоң эбегейдүү пайдасы бар. Карапайым элге бул эч кандай пайдасын алып келчү ыкма эмес. Бул ыкманын артынан, бул пайданын артынан бул саясатчылар акчасы жок, бирок күчтүү патриот партиялардын өтпөшүнө булар аябай чоң бир аракеттерди жасап атат. Эми караңыздар. Бир киши тегерегине кандай адамдарды чогултуп атат? Жалаң бизнесмендер, жалаң олигархтар, бизнестин артынан болуп келген саясатчылар. Bunun артынан биз азыр кандай кылышыбыз керек? Биз өзүбүз аракет жасабасак, карапайым калктар же болбосо жанакы эле жөнөкөй адамдар. Буларга дагы биз алданып каларыбыз бул ыктымал. Келиңиздер. Ар кандай саясат оюндар болушу мүмкүн. Ошондуктан бизге окшогон жанакы эле кайрылымды айттым. Карапайым эл, жөнөкөй адамдар жолугуп, чогулуп, сүйлөшүп азыртадан биз даярданбасак, буларга биз алданып калыш бул эч кандай бир жакшылык алып келбейт. Дагы 5-10 жылга Кыргызстан артта калат. Ошондуктан келиңиздер, мен сиздерди чакырам. Биригели сүйлөшөлү. Мен телефонумду астына жазып, ушул видеодо калтырамын. Чалыңыздар, байланышыңыздар. Дагы көптөгөн информациялар бар. Ошол жерде чогуу отуруп, пикирлешебиз, сүйлөшөбүз. Таза саясатчыларды алып келгенге азыртадан аракет кылалы.